илим менен алектенгендердин коомдогу ордун Ош технологиялык университетинде тынчтык жана өнүгүүгө арналган эл аралык илим күнү белгиленип, иш-чара чоң актылар залында салтанаттуу түрдө белгиленди. Иш-чараны илим жана инновациялар боюнча проректор Нурланбек Танаков алып барды. Алгач ректор профессор Жамболот Турсунбаев куттуктоо сөз сүйлөп, илим тармагынын өнүгүүсү, эл аралык таанылышы жана жаш илимпоздорду колдоо маселелерине токтолду. Урматтуу кесиптештер, өзүңүздөр билгендей, билим берүү менен илимий изилдөөлөр ар дайым эри шаркак болуп бирге келип жүргөн. Мына акыркы убактагы билим берүү жана илим министрлиги ажыраганда дагы ошол илим изилдөө менен билим берүү, жогорку билим берүү экөө бирдей баратат да. Бул дагы биздин университетте эмес, бүт эле Кыргызстандагы жогорку жайдагы окутуучулардын илимий изилдөө менен биргеликте билим берүү менен илимий изилдөөнү биргеликте алып кетүүсүнүн бир белгиси деп эсептейм. Иш-чаранын жүрүшүндө университеттин илимий жетишкендиктери, эл аралык кызматташтык, рейтингдик системадагы ийгиликтер жана студенттик илимий долбоорлор боюнча презентациялар көрсөтүлдү. Аспирантура жана докторантура программаларынын негизги максаты өзүңүздөр билгендей эле илимий изилдөөлөрдү тереңдетүү, инновациялык ой жүгүртүүнү өнүктүрүү жана жогорку билим берүүдөгү мекемелердин жогорку квалификациялуу адистер менен камсыз кылуу болуп эсептелинет. Салтанаттуу бөлүгүндө эң мыкты 10 окумуштуу жана эң мыкты 9 кафедра университеттин ички рейтингинин жыйынтыгы боюнча сыйланып, аларга дипломдор жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Эгерде биз жалпы келишимдер менен азыркы Париж келишими менен так кетсек, жакын келечек жылда 2 сессияга, ал эми ушул темптен өзгөрүү жок болсо, жакынкы 2100 жылга жалпы ортоңку температура 3 же 4 сессияга күтүлүүдө. Сыйлыкты ректор профессор Жамболот Турсунбаев ыйгарды. Оштунун кесиптик бирлигинин төрайымы Багдагүл Тиленбаева илимий жетишкендиктери менен өзгөчөлөнгөн окутуучуларга баалуу белектерди тапшырды. Ал өз сөзүндө илимпоздордун эмгеги университеттин гана эмес, өлкөнүн да өнүгүүсүнө чоң салым кошоорун белгиледи. Ушул жетишкендиктердин натыйжасы, жыйынтыгы биздин коомубуздун өсүп өнүгүшү үчүн бир пайда алып келсин, пайдалуу жумуштардан болсун демекчимин. Иш-чаранын соңунда илимий жамаатка ыраазычылык билдирилип, жалпы катышуучулар эстелик үчүн сүрөткө түшүү менен иш-чара жыйынтыкталды. Профессордук окутуучулук курамга жана кафедраларга баалуу белек ыйгаруу жөнүндөгү буйруктун негизинде мыкты көрсөткүчтөргө жетишкендиги үчүн төмөнкү кафедралык Оштунун кесиптик бирлик комитетинин баалуу белеги менен сыйлансын.